Депрессия бул адамдын оор ахвал. Неге дегеним, депрессияда адам өзүнүн көңүлү түшүп, турмушка кандайдыр бир аракети жок болуп калгандай болот. Көпчүлүктө депрессиянын башталганы билинбейт. Адам өзү эчтекеге көңүлү жок болуп, эчтеке кылгысы келбей калат. Мурдагы кандайдыр бир турмуштун жыргалын сезбей калат. Күнүмдүк болуп аткан жакшылыктарды өзүнө кабыл албай калат. Уйкусу бузулат. Көбүнчөсү эртең менен эрте туруп калышат ошондой мезгилдерде. Бизге көбүнчө экинчи жана үчүнчү стадиясында келишет пациенттерибиз. Экинчи стадиясында толук айыгуу деген бизде жок. Бизде ремиссия деп коет. Бир определенное время, мисалы үчүн 1 жылдан 10 жылга чейин ишпеген пациенттерибиз болот. Буну ремиссия деп коебуз. Анан толук айыгып кетүү деген бизде жок. Лечениянын, дарылоонун жолдору абдан эле көп. Атайын система менен дарыланат. Биринчи система бул детокс терапия деп коебуз. Атайын канга куюу жолу менен организмди токсиндерден тазалоо. Экинчиси болсо витаминотерапия. Буга атайын витаминдер кошулат. Үчүнчүсү болсо психологиялык жактан пациентти турмушка, мисалы үчүн булар көбүнчө депрессияда, стрессте жүргөн адамдар болот. Психологиялык жактан түшүндүрмө беребиз. Биз пациенттерден сурап калабыз, эмне үчүн ичип атасыз? Себеби ар кандай деп айтышат. Кээ бирөө баягы турмуштун начарлыгынан жетпеген турмушта жашайм дейт. Кээ бирөө болсо мен майып адаммын дейт, мен ичпегенде эмне кылам дейт. Кээ бирөө болсо үй бүлө менен ажырашып кетип, ошондуктан ичип атам дейт. Кээ бирөө болсо ичкен жакшы да дейт. Кээ бирөө болсо баягы күздө той көп, катар менен ичип ушинтип ооруп калдым дейт. Себеби абдан эле көп. Аракештик башында жаңы баштап жатканда бул көңүл ачуу, нервти тынчтандыруу болуш керек. Анан акырындап пациент ичкиликке көнө баштаганда, запойлор күнүгө ичүү көбөйүп баштаганда бул уже ооруга айланып, алкоголизм оорусу келип чыгат. Депрессиянын негизи түрлөрү да көп аябай. Депрессия өзү кандайдыр бир жашты да карабайт. Жаштарда да болот, карыларда да болот. Депрессия бул эркектерди же аялдарды да тандабайт. Ар бир адам өзүнүн турмушунда, өзүнүн жашоосунда жок дегенде бир жолу ушу депрессияга кабыл болот. Бирок ар бир адамдын өзүнүн физиологиялык кандайдыр бир механизмдери бар да. И көпчүлүгүбүз өзүбүз ошол состояниядан чыгып кетебиз. Адам пенсияга чыгат го. Ошондо көпчүлүгү ошо депрессияга туш болушат. Неге дегеним, жумушу кандайдыр бир жумушу жок болуп сезилип калат өздөрү. Кандайдыр бир иши жок калгандай сезилет. Мурда иштеп жүргөн адам эртең менен жумушуна кетип, кечинде жумуштан үйгө келгендер кандайдыр бир өздөрүн мындай чоң иш кылып жүргөндөй сезилет да, анан пенсияга чыкканда эле эч кимге кереги жоктой сезилип калат. Анан көптөр эле айтып калышат, мурда иштеп аттым эле, элге керек болчумун эле, анан азыр эле эч кимге кереги жок болуп калдым деген ойлор пайда болот. Айланасында бардыгы башкача айтса деле ошол ой менен калып кала беришет да.
Мастопатия биздин бул онкологиялык оору эмес. Бул аялдардын жөн эле эмчегинин жанагы сайкалашы, оорусу, оорлонушу, кызарышы. Бул оорунун себептери аябай көп. Шаар жерде билесиңер да, жанагындай образ неме, жашоо образы башкача да. Анан кийин аз төрүшөт шаардагылар, ошон үчүн шаарда көбүрөөк кездешет. Стресс, анан экология дагы, тамак аш эмелери дагы себеп деп неме кылынат да, айтылат негизи. Бул эми организм комплексин неме да, бири-бири менен. Анан аялдар гормондор эмелери көбүрөөк болот. Стресс болгондо аларда ошол гормондордун эмеси, жанагы деңгээли төмөнөдө болуп, ошондон дагы неме болот да. Төрөттөн кийин айланасындагы ушу күйөөсү, үй бүлөсү кандайдыр бир көбүрөөк колдоо көрсөтүш керек. Неге дегеним, ошол моменттерде аялдар өтө назик болот. Ушундай периоддарда, ушундай мезгилдерде 15%, 15-17% аялдар депрессияга кабыл болушат. Бул баш оорунун мисалы үчүн түн ичинде ооруганы дагы абдан коркунучтуу да. Если ушундай мигренозный болуп ооруп, башы катуу ооруп башталса, кускусу келип, если колу онемейт этип эметсе, бул негизи түн ичинде ооруган баш оорулар инсульттун, аневризманын, опухоль мозгаларынын биринчи ошо симптомдору болуп эсептелет да. Үйдө жатып албастан тез жардамды чакырыш керек. Давлениясын ченеш керек, ошо давлениясы көтөрүлүп кетпесин караш керек. Давление көтөрүлгөндө гипертоническая болезнь деп коебуз. Ошол ооруда көпчүлүктө кандайдыр бир депрессия болбосо да, депрессияга окшош симптомдорду пайда кылат да. Неге дегеним, адам коркуп баштайт. Эми бардыгыбыз эле эмне өлүмдөн коркобуз да. Давление көтөрүлүп кетсе эми өлөт экем, эми балдарынын жакшылыгын көрбөйт экем деген ойлор пайда болуп, анан адам өзү давлениясы туура кандайдыр бир нормада жүргөндө деле ошондой ойлор менен көбүрөөк жүрө берет. Ошол ойлоп эле кандайдыр бир азыркы нерсени карабай, эгер давление көтөрүлүп кетсе, мен мындай болуп калам, мен балдарым мындай болуп калат деп көбүрөөк кандайдыр бир өзү фантазияга кирип кетет да. Анан азыркы турмушунда жашабай, фантазиясы менен жүрүп калат. Бул давление болобу же кандайдыр бир башка деле ооруларга адам туш болгондо, кандайдыр бир депрессивный симптом деп коебуз. Дарылай турган деле рактардын түрү бар да. Биз ага көп маани бербей, неден корко беребиз? Ана бүттү, рактын эң жаман оорусун адам эмне кылат? Адам эң биринчи өзүнө ошону оюна киргизип алат. Рак оорусун дарыласа болот. Бирок кээ бир адамдар өзүн ушундай ой менен жан дүйнөсүн өлтүрүп алат. Ар бир адам өзүнүн проблемасы өзүндө ар кандай да. Мисалы, бирөөнүн проблемасы бирөөгө проблема көрүнбөйт. Бирөө айтат, ой, ушуга да баш ооруйбу. Ошон үчүн ар бир адам жалаң өзүнүн проблемасы өзүнө оор сезилет. А бирөөнүн проблемасы оор сезилбейт.
Ошон үчүн кандайдыр бир ушундай 2-3 проблема бар деп деле айта албайм. Бирок турмушунда кандайдыр бир өзгөрүү болгондо, ошо менен адам ошол өзгөрүүлөрдү адам кандайдыр бир кабыл албайбы, же ошол өзгөрүүлөр жакпайбы. Ошо кабыл албаганда, өзгөрүүлөр жакпаганда, ошондо да депрессияга түшүп калышы мүмкүн. Мындай бир кандайдыр бир ушундай проблема деп деле айта албайсың. Мисалы, эми адам болгондон кийин жоготууга кабыл болот го адам. Бардыгы эле депрессия боло бербейт да. Бардыгына эле ошол жоготуу стресс болбойт. Бирок кээ бир адам өзүн кандайдыр бир аябай жакын кабыл алат өзүнө. Медицина күндөн күнгө эле өнүгүп атат. Ошон үчүн депрессияны деле жакшы эле дарыласа болот. Адам коркпой эле врачтарга келе беришсин. Брекет системасы менен тишти оңдоп түздөө канча жаштан башталат жана брекет коюу ыкмасы оорутабы? Брекет коюу оорутат башында. Брекет койгон өзү процесс оорутпайт. Тиштер башында 1-2 күндө өткөндө жылып баштаганда оорутат. Оорутканда мындай чыдаса болот, анын аябай катуу оорутканы жок да. Ар кандай болот. Кээ бир случайларда тиштер аябай кыйшык болсо катуу оорутушу мүмкүн. Көбүнчөсүндө чыдап, пациенттер чыдап жүрүшөт. Башында оорутат. Андан кийин уже көнүп кетишет, оорутпай калат. Брекет койгондо өзү баары бир тиш жылып баштаганда, түздөлүп баштаганда тиштер оорутат башында. Аябай чыдатпай атса, обезболивающий малый дозалар менен ичкенге ошо совет беребиз да. Кээде брекет түшүп, же арткы брекеттер тытып баштаса, анда уже ошо регион жактан врачтарга барганга совет беребиз да. Ошо врачтарга барып, кичине ошо тытып аткан жагын кыркып койсо болот. Брекет системанын негизи өзү 13-14 жашынан башталат. Биз болсо рентген боюнча ориентир кылабыз да. Себеп дегенде ар кимдин тишин тамырлары өзү ар кандай даяр болот экен да. Тиш өзүнүн срогу болот даяр болгонуна. Тамырлары даяр боло элек тиштерге брекет коюлбайт. Постоянный тиштерге эле коюлат. Ошо бир 13-14 жашынан в среднем. Улуу жаштардан көп деле ограничение жок. 60-70 жашка чейин койсо болот. Өзүнүн ошо тиштеринин состояние боюнча карайбыз. Тазалоочу каражаттар кандын онкологиялык дартын пайда кылабы? Ошол теоретически 4 причинасы, себеби бар деп эсептелет. Бул бир эле кандын онкологический оорулары эмес, бүт эле онкология оорулары. Алардын эң биринчи радиация. Радиациянын өзүнүн өлчөмү бар. Ошол бир өлчөмдөн көп болгондо ошол ооруларды алып келет. Химический мутагены деп коет. Атайын ар түрдүү жерде тамакта болобу, жууп тазалаганга керек болгону, же краска ремонтторго керек болгон баардыгы эле атайын бир текшерүүдөн өтүп, адамга зыяны жок деген сертификаттарды алып анан сатылыш керек да. Кээде ошол нарушениялар да болушу мүмкүн. Хлор содержащие вещества деп коет. Алар да бар. Кээ бир дарылар производстводон снимать этилип атат. Ошол косту мозго чейин таасир этип, чучукка таасир эткен дарылар да кээде чыгып кеткен мезгилдер болгон. Бул биздин колдонуп жүргөн эле баягы хлорка деп ататпайбы? Ошол деле превышать этпеш керек нормадан. Анын баары таасир этет. Андан башка генетически уже кишинин генинде бар болгон, бүтүлүп аткан процесс сыяктуу да болушу мүмкүн. Бул да далилденген генетическая предрасположенность деп туура которуп албадым.
Анан төртүнчү бул теория аябай тарап акыркы күндөрдө ошол алдыга чыгып атат. Вирусная теория вирустардан келип чыгат деген теория. Ал вирустарды менен биз мисалы оорубаган киши жөн эле алып жүрүүчү болот дагы, иммунитети слабый болгондо ал уже баягы жаман таасирин көрсөтүп размножение болот дагы, ошол баягы хромосомный нарушенияларга алып келип, ошол клональный ооруларды пайда кылат деген теорияда көбүрөөк далилденип жатат азыр. Семирип кетүү кандай ооруларды пайда кылат? Семирип кетүү бул адамдын өзүнүн весинин 20% көбүрөөк көп болсо бул семирип кетүү болот. Эми семирип кетүүдөн кийин жүрөк оорулары пайда болот. Жана гипертонический болезнь деп коет бизде, острый инфаркт деп коет, синокардия деп коет, КВС атеросклероз, кардиосклероз деп коет. Андан кийин сахарный диабетке дагы өзүнчө зыяны бар. Сосудалардын баарын, ички көңдөйүн баарын көйлөп коет. Ошо баардык сосуда болгон органдын баарында оору пайда кылат. Семирүү биз жүрөк кан тамыр ооруларында ошо риск факторлор деп коебуз. Ошол ооруларды алып келе турган, эгер ошол оорулар болсо, аны кескин жаман жакка өзгөртө турган факторлордун бири ошо ачык салмактуу семирүү, ожирение деп коебуз. Семирүү азыр көбүнчө мындай бизде аябай көп байкалган жок, бирок ошого бар, тенденция бар. Себеби баягындай Америка, Европадагы мындай жеңил тамактарды, тез боло турган тамактарды жеп калдык. Тилге каршы ушул тамактар адамды тез семирип кетишине алып келет да. Ошондуктан кеңешибиз азыр семирип кеткенден кийин биринчиден адамдын кан басымы көтөрүлөт. Организмге көп мындай нагрузка келет, буурга көп нагрузка, ашказандарга көп нагрузка келет. Анан кийин кан тамырлардын кысылып, давлениянын көтөрүлүп кетишине дагы чоң таасирин тийгизет. Семирип кеткен адамда албетте гипертония оорусу, анан кийин кант диабет оорусу пайда болот. Ошондуктан семирбешке аракет кылыш үчүн ошо мындай жеңил тамактарды, ар түрдүү мындай полуфабрикат тамактарды азайтыш керек болот.